Жакында эле Акшнын Global Finance журналына Кыргызстан 50 өлкөнүн катарына киргени туурасында маалымат жарыяланды. Мындай жыйынтыкка кандай критерийлер негиз болду деген суроо пайда болот. Көрсө ички дуң продукциябыздын көлөмү, дүйнөлүк рынокто сом менен товарларды сатып алуунун пайызы, элдин жашоо шарты, инфляциянын көлөмү боюнча эл аралык жана экономикалык жаатта иш алып барган уюмдардын изилдөөсүнөн маалым болуптур. Өлкө жарандарына кубаныч тартуулаган бул маалыматтын канчалык деңгээлде чындыгы бар? Чет өлкөлүк басылмалар сырткы көз караш менен гана жыйынтык чыгарып коюшкан жокпу деген таризде биз экономикалык серепчилердин оюн билип көрдүк. Кээ бирлер жашоо шарты оор болгондон баласын сатып үй атпайбы? Анан жанагы сойкулуктун көбөйүп атышы. Булардын баарын реалдуу эсепке албай эле мамлекеттик бийликте отургандар окуй, жыргаттык, кыйраттык, биз социалдык жактан коргоону колго алдык деп айта бериши туура эмес. Анан экинчиси дагы бир чоң көйгөй. Гуманитарлык жардамга муктаж болгондор аябай эле көбөйүп кетти. Биздин мамлекет өзүнүн милдетин аткарбастан көбүнчө эл аралык уюмдарды тартып, ошолордун эсебинен бир топ багыл нерселерди жаап атпайбы. Мисалы үчүн жана Али Айыптын организациясы бар, Freedom House дегендер бар. Ошолордун баардыгы эле баягы мамлекет кыла турган социалдык көйгөйлөрдүн көбүн кошо тартып келе атпайбы? Кыргызстан эл аралык уюмдардын чет өлкөлүк донорлордун көзүн карап тилемчидей колун сунуп калды деген экономикалык серепчи Эркин Абдыразаков, эгерде мамлекеттик эмес уюмдар өлкөбүздөн чыгып кете турган болсо, Кыргызстан өз жарандарына экономикалык шарты түзүп бере албайт деген пикирин кошумчалады. Деген менен калкыбыздын жашоо шарты күн санап жакшырып, илгеркидей жүгөрүнү уң кылып, кечинеси талкан тартып жеп жатмай замандар артта калганы чындык. Мындан сырткары ар бир адам башына бирден унаа туура келип, заңгырата үйлөрдү салгандарды көрүп, кедей өлкөдө шарты катаал жарандардын арасында жашап жатам деген ойдон алыстайсың. Бирок бул да биздин мамлекеттин өнүгүүгө жол алды деп айтууга өбөлгө болуп бере албайт. Шашалаштын кереги жок, моюнга алыш керек, иштеш керек. Анан бюджетибиздин акыбалы ошо болуп атса, 23 миллиард бюджет таңкыстык менен бекиди. Тышкы карызыбыздын акыбалы баягы дефолт боло турган абалга жетип атса, болбой эле тырмышы эле биз кыйынбыз, биз кыйраттык деп айтып атышат. Өсүш болду дейт. Бир завод, фабрика курбаса, көпчүлүгү токтоп турса, айыл чарбасы эми кичине жандана баштаса, Евразияска эми кирип атсак, баалар өсүп атса, анан өсүш бар деп оозу кыйш айтпай туруп айткан азаматтарга бул элине патриоттук эмес, ачык айтып ак сүйлөп иштөөнүн ордуна биз жаап жашырып жылмалап атабыз. Кыргызстан калкынын 10%-ын гана жашоо шарты жакшы, калган бөлүгүн кедей деп атоого толук болоорун серепчилер белгилешти. Ошондой эле жумушсуздуктун күчүнө тургандыгы, мамлекеттен берилүүчү жөлөк пулдардын суммасы жана өндүрүштүн төмөн экендиги да өлкөнү кедейликке сүдүрө бараткан көрүнүштөрдүн катарын толуктайт. Кедейбиз улам. Жакшы болбой атат. Бит бары жок десин, иш жок улам. Сига окшогондордун баары жүрбөйбү балдар, эч кыштактарда вообще иш жок. Себеби кыштакта болуш керек. Кыштак багат бизди. Шаар бага албайт. Завод, фабрика жок. Чоңдордун баары акчаларын бекитип алган баары. Завод, фабрика тургузуп, бир нерсе тургузуп, элге иш кылып бербейт улам. Акчаларын баары заграничага балдарын окуттуп ошакта. Булар байыды булар аябай. Ошол эле Американын башка World Happiness Report журналына чыгарган маалыматы боюнча коңшу Өзбекстан эң бактылуу өлкөлөрдүн катарына киргизилсе, казак боордоштору өнүккөн 50 өлкөнүн арасынан орун тапты. Андай дегенибиз менен Казакстандын тышкы карызы 155 миллиард 600 миллион долларды түзсө, Кыргызстандын сырткы карызы 3 миллиард 400 миллион долларды түзөт. Мына ушундай жана мындан башка дагы маалыматтар көрүп, бул да саясатташкан көрсөткүч эмеспи деген ой туулуп, маалыматтын чындыкка жакындыгына шек жарылат. Өз өлкөбүздү кедей деген атка ыраа көрбөй, бул багытта элдин ою кандай экендигин билүүгө кириштик. Өтө эле мындай кембагал жашоо шарты, экономикасы начар өлкө деп айтууга анчалык деле оозум барбайт. Биздин өлкө кедей эмес балам, аракет кылып иштеп өндүрсө болот. Жакшы ишканалар ачылса, жаштарды кайта тартса өзүбүзгө. Биздин мамлекетте мамлекет жок. Канча жумуш, канчалаган адамдарга жумуш жок, айлыктары жок. Айлык алгандарыныкы деле арзыбайт. Турмушта чындыгында кыйналган адамдар көп. Мамлекеттин абалы деле жакшы, ошону жакшы деп айтышпайт. Бизде ошондой адат болуп калганбы, жамандык деле айта берет да, атак элдин жашоосу шарты жакшы мурдагыдан. Көптөгөн көйгөйлөр айтылганы менен аны чечүү үчүн реалдуу жол сунуштап, бийлик өкүлдөрү да карапайым калкта ошол багытта иш алып баруусу кажет. Ал үчүн элге кредит ресурсун берип, инфраструктураны түзүп, анын коопсуздугун мамлекет камсыз кыла алса, жарандар өз киндигин кесип кете алат деп эксперттер белгилешет. Андыктан бул багытта ар бир кыргыз жараны тике туруп ойлонуп, куру намыс менен гана иш бүтүрбөй, өлкөнү алга сүрөөгө аракет кылалы. Абай Нурбашевиков, Тайырбек Аматжан уулу, Ош Берим жаңалыктары.